Assalamu alaikum жамаат. Жамаат, койлорду негизинен адырга айдап туруш керек. Адырга айдап, куту колун жазып, бир күндө бир кой жок дегенде каминде 3 километр басыш керек. Ичиндеги жеп ичкен ашы, азыр тем более койлор бооз. Ичинде балдар бар. Ошону айландырып тууганга дагы жеңил болот. Булар деле кудду адамдай эле басып туруш керек. Жеген ичкен сиңириш керек. И еще bunun içinde koyun içinde kurtlar болот. Ошо курттар башкан сайын ашказанга реакция болуп, кык чыгарганда ошо менен кошо чыгарат. Кой ошон үчүн күнүнө жок дегенде 3 километр басыш керек туугандар. Ошон үчүн койду камап отура бербеңиздер үйдө. Бакка болсо да кой бериңиздер. Айрыкча эми талаада, наркверкиде жакыныраак алыста жашагандар. Талага алысыраак болуп калса, үйдө болсо да бастыргыла.